24 март дүйшөмбү. Бишкекте жылуулук үчүн карызы бар жарандар арасында рейд жүргүзүлүүдө. Кээ бир учурларда карыз 15 000 сомдон ашып кеткен. Бишкектеги 93-жылы менчиктештирилип алынган бала бакчанын имараты мамлекетке кайтарылды. Учкун басмаканасы улуттук валютаны чыгара баштады. Биринчи этапта майда номиналдагы банкнотторду басып чыгаруу иштери жүрүп жатат. 2024-жылы Учкун 770 000ден ашык паспорт чыгарган. 360 000ге жакыны жалпы жарандык паспорт. Ал эми 410 000 даанасы ID карта. Азыркы тапта болсо 2 башка мамлекеттен паспорт чыгарып берүүгө буйрутма алды. Апрель айында кытайлык компаниялардын бири Сусамыр Талас-Тарас жолун реконструкциялай баштайт. Бишкектеги Панфилов паркындагы аттракциондун биринде 2 бала бар кабина кулап кетти. Президент кызмат мамлекеттик мекемесинин жаңы административдик имаратын ачты. Бишкек кант токмок унаа жолун оңдоо иштери башталды. Кыргызстанда дээрлик 140 000 гектар жайыт бузулган. 15 апрелден 15 сентябрга чейин аларга мал жаюуга чектөө киргизилди. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык ушул жылдын 1 сентябрынан тарта жол эрежесин бузган айдоочулар үчүн токтотулган жерден жол эрежелерин суроо процедурасы башталат. 25 март шейшемби. Курулуш министрлиги документи жок көп кабаттуу үйлөрдү массалык түрдө мыйзамдаштырууну баштады. Садыр Жапаров Долинка жана Речная көмөк чордондорун модернизациялоо боюнча мыйзамга кол койду. Долбоор ишке ашса, трансформаторлорунун кубаттуулугу жогорулап, Ысык көл жана Ош облустарынын электр энергиясы туруктуу камсыздандырылат. 1 майдан тарта эски үлгүдөгү АКШ долларды алмаштырууда комиссия алына баштайт. Кыргызстанга кирүү визаларын мыйзамсыз даярдоо каналы аныкталды. Пакистандын жараны Кыргызстанга киргиси келген жарандардан 1 миллион сомдон ашык акча алган. Анадолу Джет авиакомпаниясы арзан баада Бишкек-Стамбул-Бишкек багыты боюнча күн сайын жүрүүчү каттамдарды жасай баштады. Жыл башынан бери дыйкандарга айыл чарбасын каржылоо 13 программасы аркылуу 620 миллион сомдон ашык жеңилдетилген насыялар берилди. Президент Бишкек мэри Айбек Жунушалиевди кабыл алды. Анда кала башчысы Бишкектин социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелери жана инфратүзүмүн өнүктүрүүдөгү жетишкендиктери тууралуу айтып берди. Жыйынтыгында мамлекет башчысы жол долбоорлорунун ишке ашырууга 4,5 миллиард сом жана таштандыларды иргөө системасын өнүктүрүүгө 100 миллион сом бөлөөрүн айтты. Бишкек шаарынын мэриясы турак жайларга 1 чарчы метр үчүн 75 сом өлчөмүндө мүлк салыгынын бирдиктүү жаңы ставкасын белгилөөнү сунуштоодо. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Ошондой эле жолдорду куруу жана пайдалануу боюнча келишим ратификацияланды. Өлкөнүн 5 аймагында нөшөрлүү жаандан улам суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аймактарда жардам көрсөтүлүүдө. Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине улуттук макамы берилди. Жарлыкка өлкө президенти кол койду. Кыргызстандын футбол боюнча курамасы Азиянын учурдагы чемпионун Катар курамасын 3-1 эсеби менен жеңди. Биздин команда азыр А тайпасынын турнирдик таблицасында 6 упайы бар. Алдыда дагы 2 оюн белгиленген. 26 март шаршемби. Кыргызстан Тажикстан менен суу энергетикалык объекттер боюнча келишими ратификацияланды. Бул макулдашуу эки мамлекеттердин аймагында жайгашкан чарбалык жана энергетикалык объекттерди тоскоолдуксуз пайдалануу максатында түзүлгөн. Чолпон Ата шаарынын Борбордук көчөсү кеңейтилүүдө. 4 чакырым жолду жаңылоо гана эмес, жолдун өтүүчү бөлүгүн кеңейтүү да каралган. Оңдоо иштери жайга чейин узарат. Ош облусунда жайыттарды калыбына келтирүү үчүн 1,5 миң гектардан ашык жерге экспорт себилди. Жогорку технологиялар паркынын 24-жылдагы кирешеси болжол менен 11,5 миллиард сомду түздү. 30 жылдан кийин балыкчыдагы эт комбинаты мамлекеттин балансына кайтарылды.
Баткен облусунда мандарин өстүрүүгө аракет жасалат. Суукка чыдамдуу көчөттөр Туркиядан алынып келинет. Кыргызстанда транспорт каттоодон бюджетке түшкөн каражат кескин өстү. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы 2 айында 620 миллион сомдон ашык чогултуулар болгон. Чыңгыз Айтматов проспектиси реконструкциядан кийин кандай болоорун мэриядан көрсөтүштү. Жол 6 тилкелүү болуп, 2 чети жашылдандырылып, велосипед жолу менен жөө жүрүүчүлөр үчүн жол өз-өзүнчө курулат. Юстиция министрлигинин электрондук нотариат системасынын контролдук кассалык машиналарынын системасына интеграцияланды. Бишкекте Жибек жолу, Жаш гвардия проспекттеринин жана Медерев көчөсүнүн айрым бөлүктөрү реконструкцияга жабылды. 27 март бейшемби. Улуттук банк 2006 жылга чейин чыгарылган доллар банкнотторду өлкөдөн алып чыгууга уруксат мөөнөтүн узартты. Бишкек жылуулук электр борборуна бюджеттен 1 миллиард сом насыя берилет. Каражат борбордун карыздарын жабууга жумшалат. Кыргызстанда Ысык көлдү айланып өтүүчү темир жол курулушу мүмкүн. Азыркы тапта техникалык экономикалык негиздеме иштелип жатат. Бишкекте Манас аэропортуна баруучу жолдун жарыктандыруусун калыбына келтирүү иштери башталды. Сот Бишкектин борборунда митинг өткөрүүгө тыюу салууну узартты. Күнтү Шопоков Бишкек жолун кеңейтилип, асфальт төшөлөт, оңдоо иштери башталды. Кыргызстандагы казинолор бюджетке төлөмдөрдү кескин көбөйтүүдө. 2 айдын ичинде кумар оюндарынын бардык түрүнөн түшкөн пайда 60 миллион сомдон ашты. Коопсуз шаар системасынан түшкөн киреше да өсүүдө. 2 айда Кыргызстандын бюджетине 200 миллион сомго жакын каражат түшкөн. Бишкектеги бардык лицейлер менен гимназиялар өзгөчө макамынан ажыратылып, мындан ары орто жалпы билим берүүчү уюмдар катары ишин улантат. Министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касымалиев жайгаштыруу объекттерин классификациялоонун мамлекеттик системасы жөнүндө токтомго кол койду. Эми Кыргызстанда курорттор, мейманканалар жана отелдерге жылдыздар ыйгарылат. 28 март жума. Салык кызматы Кемин, Сосновка жана Каракөлдөгү габариттик контролдоо пункттарындагы ички посттору жоюлганын билдирди. Мындан ары аталган посттордо салык кызматы тарабынан товарлардын коштоочу документтери текшерилбейт. Борбордук шайлоо комиссиясы депутат Султанбай Айжигитовду кылмыш жоопкерчилигине тартылганын жана соттолгондугун жашырганы үчүн мандатынан ажыратты. 3 жылдын ичинде Кыргызстанда QR-коддору аркылуу 141 миллиард сомдук кызмат төлөндү. 28 майдан тарта Алматы Ош жаңы аба каттамы ачылат. Казакстанда катталган жер титирөө Кыргызстандын Талас районунда 5 балл, Бишкекте болжол менен 4 балга чейин сезилген. Ошто унаа базары курулат. Министрлер кабинети тарабынан жер бөлүндү. Бишкектеги Киргизия 1 жана Киргизия 2 конуштарынын тургундары алардын мүлкү тууралуу жалган маалымат таратканы үчүн мэр Айбек Жунушалиевди сотко берерин айтышты. Январь-февраль айларында ЯЭП өлкөлөрү Кыргызстанга бажы алымдары түрүндө 3,5 миллиард сомдон ашык акча которгон. Эң көп каражат Орусиядан келген. Туулгандыгы жана нике тууралуу күбөлүктөрү башкача болот. Министрлер кабинети документтердин жаңы түрлөрүн жана формаларын бекитти. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучуларына козголгон кылмыш ишин тергөө аяктап, жыйынтыгында 2 мугалим иштен айдалып, 153 окуучу окуудан чыгарылды. Кыргызстан кичи жана орто бизнес үчүн патенттик салык системасын кайтарууну пландаштырууда. Айпери Медет кызы Азия чемпионатынын алтын медалына ээ болду. 29 март ишемби. Каракол шаарынын 1 вице-мэри УКМК тарабынан коррупцияга шектелип кармалды. Аксы районунда 48 миллион сомго санитардык эпидемиологиялык борбордун курулушуна капсула салынды. Бишкекте Айтматов проспектисинин боюндагы үйлөрдүн тосмолорун сүрдүрүү башталды. Ал арада жергиликтүү тургундар президенттен жана УКМКнын жетекчисинен муниципалитеттин иш аракеттеринин мыйзамдуулугуна көңүл бурууну суранышууда.
Эл аралык рейтинг агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын кредиттик рейтинги B+ туруктуу деңгээлине көтөрүлдү. Бул рейтинг жаңы финансылык мүмкүнчүлүктөрдү ачып, кыргызстандык компаниялардын эл аралык капиталга жеткиликтүүлүгүнүн кеңейишин камсыздайт. Борбор калаадагы дарыканада күчтүү таасир этүүчү дарыларды сактоо шарттарын бузуу фактылары аныкталды. Дарыканага 250 000 сом айып салынды. Талаш шаарында баасы $800 000 ашкан оюн-зоок паркы курула баштады. Кыргыз Гидромет билдиргендей, келерки аптада Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, 29 градуска чейин жылыйт. 30 март жекшемби. Кыргызстанда Рамазан айы аяктап, Орозо айт майрамы белгиленди. Өлкөнүн бардык мечиттеринде майрамдык айт намаз окулду. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктап, ар бир кыргыз жаранына жаркын келечек каалады.